Саламатсыздар урматтуу китапканачылар, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Америка Кошмо Штатынын пресс катчысы Ани Ерохина конокто бизде. Сиз келгениңизге ыраазычылык. Жана китеп кыргызча которуу программасы жөнүндө кыскача маалымат болсо айтып бербейсизби? Ооба, албетте. Биринчиден чакыргыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы достор. Америка элчилигинин китеп которуу программасы негизги максаты ал америкалык китептер англисчеден кыргызчага которуп жатат. Ошол программа 2008 жылы башталган. Анан ошондон бери 50ден ашык китептер которулган. Которулду 50ден ашык. Түшүнүктүү. Бул болсо Америкада жазылган китептердин кыргызча которуп жана Кыргызстанга билет катары бересиңерби же кандай кыласыңар? Ооба, биз ошол грантылык программасы мен биринчи негизги максат айттым, америкалык китептер англисчеден кыргызчага которуу. Экинчи максат ал кыргыз тилин аңазалоо. Анан үчүнчү максат ал кызыктуу, пайдалуу америкалык китептер кыргыз үй-бүлөлөргө алып келүү. Анан ошол китептер Кыргыз Республикасынын китепканаларга, билим берүү жерлерге жана америкалык борборлорго тартылган. Анан ошол китептер бардык адамдарга жеткиликтүү. Таптакыр. Котормочуларга кандай талаптары бар? Котормочулар. Түшүндүм. Биз ошол грант ал басма каналарга, НПО, НКОга жана билим берүү жерлерге ачык. Анан ошол бирок котормочулор грант алган уюм ал ошол котормочулорду тандайт. Америка элчилиги арыздарды кабыл алганда биз котормочулардын резюмесин да көрөбүз. Анан ошол программада котормочулордун тажрыйбасы көп. Алар ар кандай ыкмалары колдонушат. Мисалы, кээде котормочулар биринчиден бир америкалык китеп англисчеден орусчага которуп, андан кийин кыргызчага которушат. Жалпысынан котормочулар англисчеден кыргызчага түз которулду аз экен. Бирок дагы бир китеп которуу үчүн чоң команда керек. Же жалпысынан команда керек. Анткени мисалы, эгерде бир китеп илим жөнүндө болсо, анан татаал терминология бар болсо, ошол котормочулор мисалы окумуштуулар менен кеңеш алат. Түшүнүктүү. Андай жөн эле бир адам бере албайт турбайбы? Туура айтасыз. Ооба. Команда керек экен. Команда керек, ооба. Түшүнүктүү. Болсо, мисалы, ал китептерди силер тандап бересиңерби же берген талапкер өзү айтат, мен бул китепти которуп берейинби же кандай деп? Америка элчилиги жыл сайын негизги багыттардагы китептерге, темаларга басым жатат. Бирок биз китептер биз тандабайбыз. Уюм арыздарды бергенде алар бир китеп ошол багыттарга жараша сунуш беришет. Анткени алар кыргыз калкты жакшы беришет, алар билишет, эмне кызыктуу болот, эмнеге керек. Анан 2023 жылда биз эки темага көңүл бурабыз. Биринчиден бул STEAM эмес, STEAM бул жаңы Technology, Engineering, Art, Mathematics, инженерия, технология, чыгармачылык, математика. Ооба. Анан экинчи тема бул инклюзивдүүлүк. Бул кеңирээк
тема. Анан эмки жылда 2024 жылы биз дагы эле биз темаларды танда элекпиз, бирок сөзсүз түрдө алар кызыктуу, пайдалуу болушат. Жакшы. Канча убакытта ошо китепти кыргызча которуп, канча убакытта ошо китептерди чыгарып бериш керек? Мөөнөттөрү бар да? Жалпысынан мөөнөттөр бар. Жалпысынан жыл сайын бир китепке 1 жыл кетет. Анткени бул жөн эле которуу эмес. Ар бир уюм ал 7000 кандай айтсам минимум 7000 минимум нускасы басым чыгарышы керек. Анан алар ошол китептерди тартышат. Анан дагы редакциялышы керек, басым чыгыш керек. Анан дагы ошол китеп чыгаруу жөнүндө жарыятылышы керек, жарыялышы керек. Андан кийин иш-чаралары уюштурушу керек. Анткени мисалы, эгерде мугалим ошол китеп колдонгусу келет, кандай колдонушу мүмкүн? Ошол тренинг, мисалы, бир уюм аны уюштурат. Түшүнүктүү. Мен бир нече жолу китептердин бет ачарына катыштым эле. Биринчисинде Стив Джобстун китебинде болдум эле. Анын өмүрү жөнүндө. Андан кийин Илон Масктыкына катышкам. Андан кийин экология теребел теребел платформасы. Ошол жерден катышкам да. Андан кийин ошол жерден көрүп, акыркы жолу китептерди көргөндө көбүнчө санариптап жака көңүл бураткан кезинде да. Китеп жана платформа. Анткени азыркы заманда электрондук китептерге суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан Америка элчилиги кыргызча которулган китептер үчүн электрондук аянтчаларды түзүү боюнча программасы баштады. Ошол программасы аркылуу ошол китептер алар таптакыр жеткиликтүү болот. Ошондуктан бул абдан кызыктуу. Бирок азыр электрондук китептер бар, мисалы айлана чүрөө жөнүндө. Бирок дагы көбүрөөк электрондук китептер чыгарат деп үмүттөбүз. Андан кийин сайтта бүт эмелер жазылып турат, бирок кыскача болсо да сурап алайын дедим эле. Команда керек деп атасыз да. Мисалы биринчи жолу китеп котором деп жазып берсе, алардын да талаптарын карайсыңарбы же бир критерий болобу? Андайлар көп. Чын эле. Формалар көп, анан талаптар көп. Бирок жалпысынан биз арыздарды көргөндө биз кээ бир суроолор боюнча карап чыгабыз. Мисалы, биринчиден кайсы китеп которгусу келет. Анан ошол китеп биздин темаларыбыз келеби? Анан ошол китеп кимге? Өспүрүмдөр, чоңдор, мугалимдерге. Анан ошол китеп ылайыктуубу? Анан албетте мен мурда айткандай, уюм 7000ден кем эмес нускасы чыгарышы керек. Ошол нускаларды кандай таратуу үчүн кандай планы бар, анан кандай иш-чаралар план уюштурат. Ошол суроолор боюнча биз арыздарды карап чыгарабыз. Жакшы. Андан кийин темадан тышкары бир суроо берейин келип атат. Кыргызчаны аябай жакшы экен. Аябай жакшы эмес, мен дагы эле үйрөнүп жатам, бирок сүйлөгөнгө аракет кылам. Мен кыргыз досторум бар, бирок алардыкына сиздин кыргызчаңыз жакшы экен. Рахмат. Ошол
Сиз качан китеп жазасыз? Кантип кыргыз тилди бат үйрөнсө болот деген. Менде сыр жок. Чын эле бул жөн эле практика. Көп практика керек. Анан мен дайыма уялып жатам. Кыргыз тилинде сүйлөгөндө анткени мен билем, көп каталар менен сүйлөйм. Анан бирок жок, багынбакыбыз керек. Биз аракет кылышыбыз керек. Дайыма практика бул эң маанилүү экма деп ойлойм. Анан кийин биздин блогубуз китепканачыларга арналгандан кийин сиз көп эле мамлекет көрдүңүз. Мисалы Америкада китепкана менен биздин китепканалардын айырмасы эмне? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Эмнени киргизсе болот? Биякта эмне жок? Ошо китепканаларга балким бир ой берип коебуз, идея берип коебуз, өзүнүн оюңуз боюнча. Чын эле мен көп идеялар жок. Мен көп кыргыз китепканаларга көрдүм. Кыргыздар, америкалыктар алар китеп окуганды абдан жакшы көрөбүз. Эко тең абдан жакшы көрөт. Анан бирок жалпысынан менин оюмча айрыкча кыргыз китептер жөнүндө айтып берем. Мен тилчи эмесмин, бирок менин оюмча тили өнүктүрүү бул ошол тилде окуугу рахат алуу дегенди билдирет. Ошондуктан канчалык кыргыз тилиндеги ресурстар болсо, ошончолук кыргыз тилин өнүгөт. Анан Америка элчилигинин китеп которуу программасы аркылуу биз ошол максатта өнөктөшүбүз деп саналабыз. Жакшы. Ошол сиздин да ошол блогко даярданганда видеолордо көрдүм. Кыргызстандын бүт жерлерди көрүп келген экенсиз. Караколго да барыпсыз. Кыргыз баг керемет жер. Чын эле мен тоого чыкканды жакшы көрөм, мен лыжа тебүүнү жакшы көрөм. Бары Кыргыз Республикасында баштадым. Жакшы. Ошол дагы биздин китепканачыларга айта турган сөзүңүз барбы? Достор, китепканачылар, сиздин иштериңиз эң маанилүү деп ойлойм. Анткени китептер аркылуу биз көбүрөөк өз планетабыз жөнүндө үйрөнөбүз, биз көбүрөөк өзүбүз жөнүндө үйрөнөбүз. Окуу бул эң жакшы иштөө анан деп ойлойм. Мен өзүм, менин апам ал көп жылдан бери китепканаларда иштеген. Иштечү. Анан мен жаш кезимде эртеден кечке чейин китепканада окудум. Ошондуктан менин оюмча бул ошол жерлер абдан маанилүү, анан абдан коомго пайдалуу берет. Пайда берет. Ошол сизге ыраазычылык, келип кеткениңизге, 5 мүнөт болсо да ой пикирлеринизди айтканыңызга, которуу программа жөнүндө кыскача маалымат бергениңизге, биздин видеонун ылдый жагында ссылка болот. Ошонун аркылуу да толук маалыматтар менен тааныша алсаңыздар болот. Ошол баарыңарга ыраазычылык, келе жаткан жаңы жылыңар менен сизди да куттуктайм. Жаңы жылыңар менен. Рахмат. Ошол көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.